Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы. Жол кырсыктарынын дээрлик көпчүлүк пайызы бул айдоочулардын унааны жогорку ылдамдыкта башкаргандыгы. Андыктан урматтуу айдоочу эч качан жогорку ылдамдыкка чыкпаңыз, себеп дегенде сизди үйдө өзүңүздүн үй бүлөңүз күтүп жатканын унутпаңыз. Бизде болсо Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы, аты жөнүм Болотбек Тилек, берүүбүздүн башкы демирчүсү Райан Билдинг курулуш компаниясы. Саламатсыздарбы? Жылдыздар жолдо реалити шоу программасын улантабыз достор. Бүгүн бизде конокто мыкты режиссер, мыкты актер, мыкты киносценарист, өзүбүзгө белгилүү болгондой эле мыкты талант Эркин Эгембердиев. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз байке? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Берүүбүздүн башында эле сизге ыраачылык айтабыз. Алтында болгон убактыңызды бөлүп, бизге келип, Жылдыздар жолдо реалити шоу долбооруна катышып атканыңыз үчүн. Негизи эле Эркин байке сизге жетиш, сизди конокко чакырыш абдан кыйынчылыкка турат. Себеп дегенде сиз театрда, көптөгөн театрларда бир учурда спектакльдерди коесуз, кино тармакта иштейсиз, командаларга сценарий жазып бересиз. А түгүл казак элиндеги казак таланттар менен дагы биргеликте иш алып барасыз. Буюрса. Кудайым буюрса. Ушунун баарына канча жетишип атасыз? Жетишип атабыз эми. Жаш кезде иштеп калыш керек да баягы. Тишиң барда таш чайна дейт го. Тишиң жокта аш кайда дегендейчи. Зрительдер менен, көрүүчүлөр менен саламдашып албаймынбы? Саламдашып алабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли, барсыздарбы? Келип калдык бүгүн. Каяка келгенибизди билбей эле. Жылдыздар жолдо реалити шоу программасына келдиңиз. Жакшы, Эркин байке, дагы суроо сизге. Биз билебиз, мына жакында эле Демдин 20 жылдык тарыхын көрсөттүңүздөр, 20 жылдык өзүнүн ичиндеги болуп өткөн окуяларды көрсөттүңүздөр, колуңуздардан кое берип жиберген жагдайларды көрсөттүңүздөр. Бүгүнкү күндө Дем театрын ким жетектеп атат? Азыр Дем театрында Данчик Жанжигитов, анан Эркин Эгембердиев деген жигиттер бар го. Ошолор экөө колго алды. Жакшы. Ошол экөө колго алды эмес, ошол экөөнө ишенди. Элби? Эл ишенди. Ичиндеги Демдин жигиттери дагы ишенди. Абдан жакшы. Анан негизи жакшы иш-чаралар, жакшы командалар, жакшы өзүнүн тарыхын көрсөтүп, алдыга карай кеткенде жаңы жүздөрдү алмаштырат, жаңы командага өкүлдөрдү алат. Анан сиздердин командаңыздардын арасында жаңы жүздөр дагы пайда болуп калыптыр. Негизи эле келечекте Дем театрынын актерлору алмашабы буюрса? Кудай буюрса. Жаңы жүзгө. Коом алмашса эле алмашат да. Коом алмашпаса, алмашпаса кете берет. Жакшы, абдан жакшы Эркин мырза. Азыр болсо өзүңүз билип тургандай, сезип тургандай, Жылдыздар жолдо реалити шоу программабызда сизге атайын жол эрежеси боюнча инспектор келип сизден сынак алат. Биздин өтпөй калсамчы. Аны көрөбүз биргеликте. Эркин мырза кинодо, театрда мыкты режиссер, мыкты актер экенин билебиз. Мына кино тармагында дагы мыкты өзүнүн орду бар. А түгүл сценарийда катыра жазган мыкты инсан. Бирок өзүнүн автоунаасында кандай деген суроону жеке мен эмес, жалпы көрүүчүлөр дагы берип турган убагы. Анда эмесе чакырайын сиздин астыңызга милициянын старшинасы Доронбек уулу Аман мырза. Саламатсызбы? Здравия желаю дегенде болуп. Аман мырза, бүгүн сизге дагы ыраачылыгыбызды айталы, дагы да болсо убактыңызды бөлүп, мына биздин Эркин мырзадан өзүңүздүн сынагыңызды алайын деп, өзүңүздүн дагы бир жакшы биз билбеген тажрыйбаңыз менен бөлүшөйүн деп дагы келип атасыз. Иштериңиз кандай болуп атат? Баары жакшы, Кудай. Атыңыз ким дедиңиз? Аман мырза. Сүйлөшпөйлүбү деп жазып эле. Жазбай эле. Сүйлөшпөйлүбү деген. Азыркы учурда мына жол эрежеси боюнча мыйзам долбоорлор күчүнө кирип, кадимкидей унадагы мас айдоочулардын саны азайып атат. Ошол эле учурда эл болсо карапайым калк деген карапайым калк экен, элдин оозунда элек жок дейт. Ой, наоборот, кайра силер май кызматкерлерине жол ачып бердиңер, коррупция болот. Алардан ичип алып, жанагынча штраф төлөп, же айдоочулук көлүгүнөн ажырагандан көрөк баланча акчаны берип туруп кетип калат деген нерселерди болуп атпайбы биздечи коомчулукта. Азыр бул мыйзам канчалык деңгээлде өзүнүн ишин так аткарып атат?
азыркы учурда ошол жаңы мыйзам кабыл алгандан бери жол эреже бузуулары аябай эле азайды. Ичип айдагандар, каршы тилкеге чыгып айдагандар уже аябай эле азайды. Жөнгө салынып баштады. Жөнгө салынып атат. Андан кийин бул коррупция боюнча ал бардык эле ошол кыла бербеши мүмкүн. Анткени бизди дагы контролдоп турат да. Салсаң, Биз дагы үстүбүздөн ошо бизди дагы контролдоп турат. Колдон келишинче ошол максат бул жерден акча алып же коррупция кылуу эмес, наоборот, адамдардын өлүмүн азайтып, жол кырсыгын азайтуу максатында ошол айыппулдардын көбөйүшү ошол себеп болду. Жакшы, достор, мына жалпыбызга айткандай эле, мен да сөзүмдүн башында айтып өткөндөй, коррупцияга жол ачып атат деген негизде айттык. Бирок, достор, билесиздерби, мамлекет кайра дагы бир законду иштеп коюшту, дагы бир мыйзам долбоорун кабыл алып коюшту. Коррупцияга өзүң биринчилерден болуп акча берсең, сен биринчи жоопко тартыласың деген долбоорду эсиңизден чыгарбаңыз, урматтуу айдоочу. Азыр болсо, Аман мырза, Эркин Байкенин айдоочулук бөлүмүнөн баштап сынагыңызды баштай берсеңиз болот. Кезекти мен сизге тапшырайын. Сиздин документтериңизди текшерели. Бул техпаспорт. Бул болсо айдоочулук бөлүмүңүз. Баары жакшы? Жайында. Айдай берсиң. Точнобу? Точно. Бул жазалма болчу деп койбойсузбу? Жакшы. Нормально эле. Анда эмесе, Эркин мырза, рухсат болсо сиздин өзүңүздүн автоунааңыз менен жолго чыгалы, рухсат болсо отуралы. Рухсат. Сиз жаныма отурасызбы? Ооба. Экзаменден өтпөй калсам кандай болот ошол? Аны эми чет жолбойлу. Сиз айтып коррупцияга түртпөңүз. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Эркин мырза, сиз канча жылдан бери автоунаа башкарасыз? 12-13 жыл болуп калды быйылкы жыл менен. Бул канчанчы автоунааңыз? Бул 4-чү автоунаа. 13 жылдан бери 4-чү автоунаа. 13 жылдан бери. Ооба. Негизи мындай автоунаа айдаганыңызды биринчи жолу көрүп атабыз. Мындай дегенибиз үй бүлөлүк, семейный деп коет эмес, минивендерде. Башка автоунааларыңыз седан, 5 кишилик. Bunday автоунаа кандайча колуңузга тийип калды? Негизи кыргыздар акыбалга жараша жашоо өткөрөт эмеспи, тиричилик өткөрөт го. Акыбал баягы үй бүлөлүк акыбал, абалыбыз уже кыздарыбыз, үй бүлөбүз чоңоюп баратат. Ошого жараша болуп калткан да. Маяктан солгобу? Жок, советскийден. Советскийден кыйын болуп калбайбы? Против. Мейли бияк менен деле айдасаңыз, бияк менен деле айдаңыз. Бияк менен айдабайм да, ичинде светофор бар. Жакта светофор жок. Кандай дейсиз, Аман мырза? Маяк дей албасам. Арттан карап келатат. Тиги машина. Ошон үчүн эме да. Семьяга жараша болуп аткан да. Жака бияка басканга жүргөнгө көп учурда сиздин шашып эле жүргөнүңүздү көрөбүз чындыгында. Себеп дегенде бир театрга бир спектакль режимдерди түзүп алгансыз, аяк бүткөндөн кийин экинчи театрга барасыз. Ал бүткөндөн кийин өзүңүздүн театрыңыз, балдарды окутабыз саат түгүл. Андан тышкары кичинекейлерди мектептен, бала бакчадан алыш керек болот. Айтор эмгектенип эле жүргөнүңүздү көрөбүз. Албетте ишиңизге ийгилик каалайлы. Ушундай шашып жүргөн учурларда жол эрежесин бузган учурлар жок, мен катталып калабы? Жок. Мен жол эрежесин бузган учурлар азга эсе көп эмес. Аз эсе негизи элечи. Анан бул Бишкектин жолдорунан каалайсыңбы, каалабайсыңбы жол эрежелери бузулат да. Анткени бая көп бизде көп водительдерчи, мына водительский солидарность жок го, мына маданият деген, айдоо маданияты жок, кээде туура эмес нерселерге бурулат, туура эмес жерлерден поворот кылышат.
нерв болбойн деп чыгасың, жакшы элечи. Анан нерв болгонго нимкенге тигинкенге убакыт келет. Анан бая башында туура эмес штрафтар болуп атты. Кар жааганда негизи штраф болгонго болбойт экен, жана линиялар көрүнбөй калат. Ошол маалдарда туура эмес штрафтар чыгып атты да. Сизге? Мага чыгып келди, анан 8-9 штрафымды бар аспайрабайт эттим. 9 штраф аспайрабайт эттим. Канча акча өлчөмүндө эң көп айып пул төлөдүңүз? Штрафты 5000 сом төлөдүм мен бая күнү. Ошол скоросттан экен, калган мен шаардын ичинде штрафым жок экен, ошол шаардын ичиндегилер аспайрабайт эттим 8 штрафты. Ошол бирөөндө болсо ушул аварийный суу эмеде неме болуп калыптыр, бирөөндө болсо желтыйдан келип красныйга өтүп келип, желтыйдан өтүп барып, линиядан желтыйдан өтүп кетип токтоп калсаң, штраф эмес экен да. Туруп калсаң, анан ошо туруп калып эле красный күйгөндөн кийин токтоп жылбаш керек экен да. Красный күйгөндөн кийин мен артка жылып жүрмүн да. Неге штрафым эмес экен, аны болсо кечиришти да, ошол. Ушуну мындай билип жүрүңүз деп түшүндүрүп, жактан түшүндүрүү кылып, биринчисинде ошол кечиримде болсун деп. Анан 10.000 бирдеме болду, ошонун 50%-и 5.000 бирдеме сом төлөдүм да. Штраф. Сиздин жаныңызда май кызматкери айдоо жүрүшүңүзгө тоскоолдук жаратпай элеби? Жок, эмнеге жаратат? Сүрдөп, балким. Жок. Нормально. Сопсонун 7 жыл Чүйүскө ГУВДда, Чүйүскөдөн Нурбек Токтосунов деген досум бар. Алар менен көп иштедим. УПСМ менен да көп иштедим. Проекттерди көп иштедик. Канат Сагыныч деген мырза бар эле мурда, ушул УПСМде ГАИде начальник болгон. Ал киши менен да көп иштедик. Көп жүрдүк. Булардын жашоосун жакшы билип калдык да. Аманбек мырза, жаңы эле Эркин мырза айтпадыбы, ошол шаардык коопсуз шаар камераларына түшкөн айып пул тууралуучу? Анан негизи бизде азыр экиге бөлүнүп калбадыбы? Жеке өзүнүн айдоочулук көлүгүнө жазылган штрафтар, анан коопсуз шаардагы машинанын өзүнө жазылган айдоочулук штрафтар. Анан азыр айдоочулук өзүнүн көлүгүнө жазылган канча өлчөм акча каражаты болгондон кийин машинаны автостоянка деп коебуз го бизчи. Муна токтотуучу жай. Айып токтотуучу жайга токтотот. Акыркы маалыматтар боюнча 10.000 сомго өзүңдүн айдоочулук көлүгүңө 10.000 сом айып пул жазылса, токтолот, төлөмөйүнчө айдаганга уруксат берилбейт деп. Ошол боюнча экенби? Ошол боюнча. Азыркы учурда бул 8-мартта жаңы кабылган мыйзам боюнча мурда 10.000 сом болчу. 10.000 сомдон жогору, баягы 10.000 сомдон жогору дегенде ашып кетсе, ашып кетсе уже айып коргоо токтотулчу. Азыркы учурда жаңы мыйзам кабыл алгандан берки 3.000 сом болуп калды. Ошол 3.000 сомго түштү да. Эгер 3.000 сомдон ашса айып коргоо токтотулат. Дароо эле. Дароо. Демек, анда 3.000 сом деген бул эми 3 иш штраф болуш керек да. Дом, где хранят семейные традиции, где рядом самые близкие. Дом, который создан с любовью, где хочется жить. Арчабешик. Колыбель истории, колыбель культуры, колыбель жизни. Жилой комплекс, расположенный в тихом и благоприятном районе столицы. Раян Билдинг. Комфорт, доступный каждому. Достор, Жылдыздар жолдо реалити шоу программасын алдыга карай улантабыз. Өзүңүздөр көргөндөй эле мына биздин бүгүнкү коногубуз Эркин мырза канчалык деңгээлде өзүнүн автоунаасын башкарып, өзүнүн айдоочулук тажрыйбасы менен бөлүшүп турган учуру. Азыр болсо сизге экинчи тапшырма. Муну сиз жакшыраак аткарасыз, себеп дегенде актерлук чеберчиликке салсаңыз да болот. Элестетели, сиздин машинаңыздын аккумулятору иштен чыгып, өчүп калган учуруңуз. Прикуритель менен айдоочулардан жардам сурап, машинаны оталдырып, бул жакка тыгын жаратпастан машинаңызды тез аранын ичинде
алып кетип калышыңыз керек. Ооба. Жана ушундай кырдаал урматтуу айдоочу сизде болсо кандай чараларды колдонуп, аркаңызга тыгын жаралбаш үчүн кандай чараларды колдоносуз? Өзүңүзгө ушул суроону берип көрүңүз. Эркин мырза. Магабы? Прикуритель сизде барбы? Жок менде. Айдоочулардан сурайлы. Ооба. Прикуритель болсо машинамды оталдырып берип коесузбу деп. Айдоочулардын дагы кандай чара, кандай жардам көрсөтөт, кандай реакция кылат, ошолорду дагы көрөлү. Баштадык. Жок, мен негизи эгерде мен ушундай учурга кабылып калга турган болсом, биринчи ушул кандай шартта кабылып калдым да. Эгерде андай боло турган болсо, Японияныкында дагы, Германияныкында дагы кандай машина болбосун, бардыгында нейтралка болот да. Ооба. Нейтралка коюп, шашпай четке чыгарып коюп, анан мен такси чакырып, же болбосо ушундай кылам да. Анткени жолдогу адамдардын баарынын убактысы бар да, бир жерге бараткан адамдар болот. Жолго жөн чыкпайт да, жумушка чыгышат. Анан ошол жумуштагы адамдарды чакырам да мен дайыма эреже боюнча. Менде мындай случай болгон. Жардамдашып түрт түшүп койгонго суранган болчумун, көчөдөн кетип бараткандар, анан кээде кетип баратканда таанып калып, "Ау" деп кыйкырып антип анан түрт түшкөндөр болгон. Түрт түшүп четке токтотуп коюп, анан мен эме чакыргам да. Макул. Такси чакыргам. Нейтралка коелу. Нейтралка коелу. Четке чыгаралы. Келиңиз, сизге жардам берели. Давайте. Эркин мырзанын машинасы өчүп калды. Азыр биз Эркин мырзанын машинасын четке алып чыкканга биз жардам берели. Элге аркага тыгын жаралбаш үчүн. Кеттик. Койду? Болду, Болду, Болду. Демек, Эркин мырза, биз машинаны башка айдоочуларга тоскоол жаратпагандай кылып токтотуп алдык. Токтотуп алдык. Эми кандай учур болбосун, таксисттерде азыр баардык шарттар бар азыр. Ооба. Адамдардын керектүүчү нерселердин баардыгы сатылат, баардык шарттардын баардыгы тең бар. Капотту ачып койсоң мындай кылып, капотту ачып койсоң кээде жакшы байкелер мынтип сурап калат, кээде "Чай, эмне болду?" депчи. Жардам керекпи деппи? Жардам керекпи? Эмне депчи. Анан ошондо эле сурап койсуң да. Мындай кылып элечи. Мындай кырдаалга канча жолу кабылдыңыз? Мен бир жол кабылгам ушундай кырдаалгачы. Өтө оор кырдаал болот мындай кырдаал. Телефон чаласың. Телефон чалып мен ошондой кылган болчумун да. Бир жарым саат, 1 сааттай күткөм, келген. Прекрут этип анан айдап кеткен болчумун. Сизге берилген тапшырма боюнча айдоочулардан же болбосо ошол сиз айткандай атайын кызмат жардамы менен. Ооба. Биз машинаны оталдырып, ситуациядан чыгып кетишибиз керек болчу. Азыр сиз өзүңүздүн биринчи кадамдарыңыз менен машинаны четке алып чыктык. Анын баарын мына инспектор өзү көзөмөлдөп атат, өзүнүн баасын берет, канчалык деңгээлде туура кылдыңыз, туура эмес кылдыңыз. Эми биз атайын кызматтарга чалышыбыз керек. Чалалы. Давайте чалалы. Барбы? Кызматтар. Такси кызматкерлерине сиз кимге чаласыз негизи ушундай учурларда? Мен таксиге чалам, таксиге чалып туруп прикрут этиш керек болуп атат дейм. Ооба, болду. Анан прикурителдер бар боло тургандар болсо барып койгула деп туруп жактан диспетчер жиберет экен. Анан алар келет да. Алар келет. Ооба. Келип машинаны оталдырып берет. Алдырып берет. Канча акча каражат алат? 150 сом, 200 сом алат да. 150 сом өлчөмүнөн 200 сом өлчөмүнө чейинки акча каражат. Ошол маалда ошондой алган, азыр билбейм канча алат. Азыр бир аз кымбаттасы. Ооба, бир аз кымбат. Сахар кымбаттады, мен эмнеге кымбаттабайм дегендей. Жакшы. Биз анда такси кызматкерлеринин кызматтарын убара кылбай эле коелу. Ооба. Сиз канчалык деңгээлде өзүңүз тапшырмаңызды аткардыңыз? Сиз өзүңүздүн бааңызды бересиз, бирок Эркин мырза, кандай болгон күндө дагы эч качан бузулбаңыз. Эч качан автоунааңыз сизди талаага таштабасын. Сиз элдик адамсыз. Сиз жетчү жериңизге өз убактында жете турган инсансыз. Андыктан сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Биздин белгиленген жерге баралы. Достор, Жылдыздар жолдо реалити шоу программабыздын алкагында өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Эркин мырза канчалык деңгээлде өзүнүн автоунаасын башкарат жана ошондой эле жол эрежелерин сактайт. Андан тышкары өзүнө берилген тапшырманы кандай аткарды, кандай чараларды колдонду, биргеликте күбө болдук. Эми ушуга өзүнүн баасын Аманбек мырза бериңиз.
Эркин байке болсо айдоо учурунда эреже деле бузулган жок, жакшы айдады. Ошол бузулган учурда жол жээкке токтодук да. Ошол жерден токтогондон кийин жол жээкке чыгардыбыз түртүп. Андан кийин бир нерсени эске албай калдыбыз. Азыркы авариялык белги берүүчү знак барбы? Ошол болсо ошону артына коюп койгонубуз жакшы болмок да. Ошону калып турмун. Ошол нерсени эске алып коебуз. Жакшы, дагы кошумчалар барбы? Кошумча жок, жакшы айдады. Өзүнүн жеке айдоочулук стажына, айдоочулук жолду өзүнүн алып жүрүүсүнө кандай баа бересиз Эркин мырзага? Жакшы деген баа беребиз. Жакшы деген баа бересиз. Ооба, чындыгында Эркин мырза, мен дагы байкадым, өзүңүз абдан токтоо, бардык эрежелерди сактап, аварийга беретүү жерлерден берип, өткөрүүчү жерден өткөрүп, анан сизде бир нерсени байкадым, айдоочулук маданият бар экен сизде. Мен негизи эле ар бир жаранчы ушул баарыбызда ушундай нерсе болсо, башка жарандарга тоскоол кылбашыбыз керек да, негизи эленечи, чынында элечи. Ооба. Биздин дагы берүүбүздүн бирден бир максаты айдоочулук маданияттуулукту арттыруу таризде ушул берүүнү тартып атабыз. Сабырдуу болуп коюш керек да, жөн гана сабырдуулук керек да. Анткени ушул жол эрежеде, жолдо жүргөндө бишкектиктер көбүнчө ушул жолдо жүрүп, баягы күнү бир врач айтып атат, жолдо жүрүп травма алышат экен да. Ушул кыйкырып, өкүрүп, сөгүнөт, жолдо жүрүп травма алат экен, нерв болот, жүрөк оорукчан болот, сахар болот ушундан. Жолдо жүрүп элечи. Жумуштан жумушка барып, үйүнөн жумушка барып келет эле, анан ошондон улам үйүнө барат, үйүнө нервте жолдо менен үйүнө барып баласын урушат, аялын урушат. Ага ким күнөөлүү болот атат? Өзүнүн биринчиден өзүнөн өзү неме болот атат, андан кийин жанакыдай туура эмес жолдо жүргөн айдоочулар. Ооба. Рахматыбызды айталы, Аманбек мырза, сизге дагы бир жолу мекенге ушундай кызмат кылып, жол эрежесин ар дайым тартипке келтирип жүрө бериңиз, ишиңизге ийгилик болсун. Сизге дагы өзгөчө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Эркин мырза, эми жалпы жумурай журтка, жалпы айдоочуларга каалоо тилек, балким өзүңүздүн сунушуңуз болсо кайрылып коюңуз. Мындай да негизичи. Биринчи светофорго келип токтобуз го. Биринчи, анан экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи машина турат го. Светофор жашыл күйгөндө эмнегедир бешинчи машина сигнал берет да. Болбойсуңбу? Пип депчи, мындай да мындай. Ооба. Бул кетет, анан бул кетет. 10 секундтай чыдап коюш керек да. 10 секундта бизде билбейм, мен жана айтып атам го, кыргыздарга эле сигналды эметет окшойт да. Болбосо башка мамлекеттечи эки эле учурда сигнал берет экен. Бирөө башка бирөө авария болгондо, экинчиси кандайдыр бир коопсуздук жаралганда гана, башка бирөөгө коопсуздук жаралганда гана эки эле учурда сигнал берет экен. Бизде эмне? Баардык учурда деле сигнал берет. Салам алейкум, каяка баратасың, кетип баратасыңбы, токтобойсуңбу, болбойсуңбу, айдабайсыңбы, чыкпайсың, баардык сигнал. Анан эмнегедир бизде сигнал, баягы бир Япониянын бир немесин көрүп атам. Эми сигналды ким алмак эле деп, сигнал берилүүчү жана аппаратты четке коюп коюп атат да. Кудай бергенде тескерисинче сигналды кооздойбуз го, сигнал берген жагын ушунчалык өнүктүрүп өстүрүп, мен ушул айдоочулардан суранат элем. Баарыбыз тең ушул айдоочулук маданиятыбызды сактасак, маданиятыбызды мындай коргосок элечи, башка монтип штрафты көбөйтпөйт эле, жанакындай келесолор пайда болбосо штрафтар көбөйбөйт эле дегендей турабы? Баардыгыбыз элечи, баарыбыз тең жолдо жүрөбүз го. Баарыбыз тең кымбат машина айдайсыңбы, арзан машина айдайсыңбы? Баарыбыз деле машина, сен барат турган жерге мен деле барам. Сен жүргөн жерде мен деле жүрөбүз. Баарыбыз тең эле жүрөбүз тең. Маселе кымбат, арзан эмес болуш керек. Турабы? Баарыбызга маданияттуулукту сактасак жакшы болот эле деген ой. Рахмат достор, бүгүн бизде конокто белгилүү режиссер, актер, киносценарист, эң жөнөкөй инсан, эң жөнөкөй талант, мына жөнөкөй эле айдоочу Эркин мырза болду. Чоң рахмат айталы. Сен дагы нормально жүрөм. Бузбай буйруса. Рахматыбызды айталы, келип бергениңиз үчүн, убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн чоң рахматыбызды айталы. Достор, бизде болсо Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы болду. Аты жөнүм Болотбек Тилек. Берүүбүздүн башкы демирчү Райан Билдинг курулуш компаниясы. Ар дайым айдоочу жол эрежесин сактаңыз. Өзүңүздүн өмүрүңүзгө жана жакындарыңыздын өмүрүнө сак болуңуз. Эң негизгиси айдоочулук маданияттуулукту биринчи орунга коюңуз. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Эмки берүүдөн жолугушканга чейин аман болуңуз.